Svetofordun жашыл сигналы күйгөндө эмне кылышыңыз керек? Азыр бул жерди карасаңыздар, мына кесилиште эки унаа токтоп турат. Оң тарапта жүк ташуучу унаа, көк түстөгү жана ортодо анын жанында чеке жакта мотоцикл токтоп турат. Азыркы кезде мына жашыл чырак күйгөнү калды светофордун. Ушул учурда сиз эмне кыласыз деп бизден сурап атат. Азыркы учурда мына ушул учурда эгер жөө адамдар кесилиштен өтүп кетип аткан болсо, аларга жол беришиңиздер керек. Анан оң тараптагы жашыл күйгөндөгү оң тараптагы жүк ташуучу унаа жүргөндөн кийин гана жүрүшүңүз керек да. Себеп дегенде баягы туура жакта алдыда дагы башка унаалар келип калышы мүмкүн. Аларды сиздер көрбөйсүздөр мотоцикл менен кетип атканда. Жүк ташуучу унаа өткөндөн кийин гана коопсуз экенин көргөндөн кийин анан жолду жүрсөңүз болот. Оң тараптан же башка жактан унаалар келип калбасын үчүн ушул жүк ташуучу унаа жүргөндөн кийин анан кийин жүрүшүңүз керек. Ошондо туура жооп кандай болуп калат экен? Жөө жүргөн кишилер жолдон өтүп кеткенине жана башка унаалардын светофордун сигналы башка күйгөндөн кийин кесилиштен өтүп кеткенине көзүңүз жеткенде гана айдап башташыңыз керек деген жооп туура болот. Мына ушул жоопту белгилейбиз. Бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.